Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн кыргыз тил сабагынан бир маанилүү жана көп маанилүү сөздөр, өтмө маанилүү сөздөрдү кайталайбыз, эстерибизге салабыз. Муну 5-класста өткөнбүз. Бир катар сөздөр бир гана мааниге ээ болсо, айрымдары көп маанини билдирет. Ошентип маани жагынан болгон өзгөчөлүгүнө карата тилдеги сөздөр эки чоң топко бөлүнөт. Бир маанилүү сөздөр, көп маанилүү сөздөр деп айтканбыз. Балык, китеп, жаңгыр деген сөздүн баары тең бир маанилүү сөздөр экен, башка мааниси жок экен. Ал эми көп маанилүү сөз деген эмне? Тилдин лексикасындагы сөздөрдүн көпчүлүгү эки же андан көп маанини туюнтат. Бир эле сөздүн бир нече маанилерди билдириши сөздөрдүн көп маанилүүлүгү деп аталат. Аны жалпы тил илиминде полисемия деген термин менен айтабыз. Бул гректин поли көп, сема маани деген сөздөрүнөн алынган. Эми мисал келтирип көрөлү. Мисалы, көз деген сөздү алсак, лексикалык маанилер кандай? Ийненин көзү. Мында дагы көз деген сөздүн башка маанисин алат экенбиз. Терезенин көзү, булактын көзү, жаранын көзү, куржундун көзү, күндүн көзү, шакектин көзү, кездеменин көзү. Ар бир сөздүн лексикалык маанисин балдар түшүндүңөрбү? Эмнени түшүндүрүп жатканын? Мына ушуну көп маанилүү сөздөр дейт экенбиз. Мындан тышкары полисемияга мисал катары мындай сөздөр кирет экен: баш, бет, мүчө, уюл, уңгу, жаа, бийлик, шам, саат, ай, күн, жибек, туяк, куш, мал жана башка сөздөрдү келтирсек болот экен. Мына ушул айтып өткөн сөздөрдүн баарынын көп мааниси бар экен. Ал эми өтмө маани деген эмне? Өтмө маани сөздөрдүн өз маанисинен башка мааниге өтүп, баштапкы маанисинен башка нерселерди түшүндүрүп калышы. Маселен, адамга карата жылан экенсиң десек, кайдымки сойлочу жаныбар жыланды эмес, адамдын жыланга окшогон мүнөзүн, иш-аракетин туюнтуп жатат. Мына ушуну биз өтмө маани дейт экенбиз. Эми тапшырмалар менен иштеп көрөлү. Көп маанилүү сөздүн көп маанисин таап көрөлү. Мисалы, ийин деген сөздү алалы. Ийин деген сөздүн кандай маанилери бар? Ойлонуп көргүлөчү. Ийин, адамдын дене мүчөсү ийинибиз, дагы суурдун ийини, башкача айтканда үйү десек болот. Андан кийин кабар деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Таап көргүлө. Жаңылык, кабар айтуу, анан кабарлоо, билдирүү дегенди билдирет экен. Кийинки сөзүбүз мүчө. Мүчө деген сөздүн кандай маанилери бар? Дене мүчө, адамдын дене мүчөсү, уюмдун мүчөсү, бир уюмга мүчө болуп жазылат экенбиз. Мына ушул бир эле сөздүн көп маанилүүлүгү полисемия деп аталат экен. Эми балдар, силер китептеги 13-чү көнүгүүнү ачып, көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү маанисине ылайыктап коюп жазасыңар. Астында колдонулуучу сөздөр турат. Ал эми өтмө маани боюнча силерге мульти-уроктон тапшырмаларды берем. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.